126 дольщиков 10 лет борются с беззаконием. 26 миллионов долларов заплатили дольщики, но мы не знаем, где они. С нашей стороны не можем пока зарегистрировать договор. По данному объекту нет госакта, нет ИТУ, нет ДАСКа. Мы приходили с человеком, вы его не дали разрешения зарегистрировать. Проект вообще внесен куда-то, можно его? Этого блока даже у вас в техническом паспорте на объекте нету. Мы через год приходим, вы закладываете, ах нет. Я такой, вау. Единственный вопрос. Откуда деньги? Салам достор, биздин командага Кут курулуш компаниясынын Олокон объектisi боюнча маалымат сурап кайрылгандар көп. Бул жолку чыгарылышта биз аталган объекттин документтерин карап, азыр курулуш кайсыл этапка жеткендиги тууралуу айтып беребиз. Компаниянын кеңсесинде бизде кандай тосуп алганы кызыкпы? Алдыда көрүңүз. Кут компаниясына биринчи жолу барып аткан жокпуз. Буга чейин дагы баш багып башка объекттерге байланыштуу документтерин текшергенбиз. Бул ирет кыймылсыз мүлктү алып сатуу менен алектенүүнү каалагандар үчүн биздин курстан билим алган окуучуларыбызды ээрчитип алдык. Рынокто өзүңдү ишенимдүү алып жүрүү үчүн юридикалык билимге ээ болуу бул өтө маанилүү экен. Окуучуларыбыз курста жакшы тажрыйба топтой алышты. Вот общая территория тут 15,5 гектара. Тут строится 41 блок, 41 корпус, да? Целый квартал получается. Да. И тут со своими вот детский садик тут будет, мечеть будет, намазкана, спорткомплекс будет, стадион будет, и тут школа будет. Трехэтажная. Развита. Да. И вот возле магистрали вот первый, второй, третий блок, вот нижние 3 этажа, тут торговый центр будет, то есть кафе, рестораны, кинотеатр, они все здесь будут, да. Есть однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные квартиры. Компанияда иштегендер бизге уруксат кагаздарын алып келип көрсөтө башташты. Комплекс тургузулуп жаткан жердин аянты 15,5 гектар экен. Бизге мамлекеттик актыны дагы алып келишти, бирок так ушул мамлекеттик актыга байланыштуу документтердин баарын көрө алган жокпуз. Окуучуларыбыз тарабынан берилген көп сандагы суроолордон кийин баарына жооп берет деп юристти чакырышты. Ал болсо мамлекеттик актынын документтеринин түп нускалары жок деп чыкты. Анын кээ бири жердин ээсинде деп чыкты. Биздин башкы юрист Мээрим жердин ээси менен курулуш жүргүзүп жаткан тараптын ортосунда үлүштөр аныкталды эле, кайсыл блогун Кут компаниясы сатат, ал эми жердин кожоюнуна кайсы тарабы калат деген суроо узатканда, бул жашыруун маалымат дешип сурообузду жоопсуз калтырышты. Белгилей кетсек, башка курулуш компанияларында бул маалымат ачык, жада калса документтеринен бери көрсөтүп жүрүшөт. Бирок Кут курулуш компаниясында эмнегедир башкача саясат экен. Так ушул учурду жалпак тилге салып түшүндүрүп бергим келип турат. Эмнеге биз дайыма жер ээси менен курулуш компаниясынын ортосундагы биргелишкен ишмердүүлүгүнө өзгөчө көңүл буруп келебиз. Эгерде жердин ээси куруп жаткан тарап эмес, башка адам болсо, маселе чыгышы мүмкүн. Биз дайыма эскертип келебиз, кызыл китеби болсо эле баары жакшы дегенди түшүндүрбөйт. Анткени кызыл китеп курулуш компанияга таандык болбосо, баш оору пайда болушу бул турган иш. Сиз батир сатып алып жатсаңыз, курулушка болгон уруксат кагаздарын сурагандан тышкары биргелишкен ишмердүүлүк же үлүштүк катыш боюнча дагы келишимдерди талап кылышыңыз керек. Бул эмне үчүн керек? Ал келишимде так ошол жер тилкесине курулуш кандай макулдашуулардын негизинде жүргүзүлүп жатканы, жердин кожоюнуна кандай пайда түшөрү тууралуу баары жазылган болот. Батир сатып алып жатканда кимдин үлүшүндөгү үйдү алып жатканыңарды билишиңер керек. Жер ээси менен курулуш компаниясынын ортосунда түзүлгөн келишимде адатта үлүштөр пайыздык көрсөткүчтөр менен жазылат. Бишкек шаары боюнча алсак, жер ээси жерин бергени үчүн курулуп бүткөн үйдүн 20% алат. Кээ бир учурда келишимдер курулуш компаниясы салып бүткөндөн кийин батирлердин баарын анын ичинде жер ээсине тиешелүүсүн дагы сатып өнөктөшүнө акчалай берет. Бирок эгер келишим башкача жогоруда айтылгандай түзүлсө, анда курулуш компаниясы жер ээсине таандык батирлерди сатканга укугу жок. Жердин кожоюну гана өз үлүшүнө тийгенин өз алдынча сатып, өзү документтерин бүтүрөт. Дагы кандай көйгөйлөр жаралышы мүмкүн? Курулуш компаниялары атайлап
же болбосо адашып жер ээсинин үлүшүн сатып салган учурлар болот. Жердин ээси өз укугун коргоп сотко бериши да мүмкүн. Ал эми сизге сатып алуучу катары мындай баш оорунун кереги жок туурабы. Ошондуктан документтерди текшерип жаткан макулдашуунун баарын эске алышыңар керек. Кайсы батирлер кимге таандык болот деген пункттар кошумча келишим аркылуу аныкталып, так жазылат. Биздин командада ушуга байланыштуу бир иш болгон. Кайрылган кардар курулуп бүткөн имараттан жашаганга эмес, башка багытта колдонгонго кеңсе алууну пландаптыр. Аны коштоп барганда курулуш компаниясына тиешелүү документтерин талап кылганбыз. Алар көрсөткүлөрү келбей жатып араң беришкен. Карап чыксак, алар жер ээсине таандык бөлүктү сатып жатыптыр. Ошентип сатып алууга барган адамды чоң көйгөйдөн сактап калганбыз. Эгер биз ал документтерди талап кылбаганда эмне болоору түшүнүктүү да. Анткени көбү курулуш компания эгер бул жашыруун маалымат деп бербей баш тартып койсо, бул макул, бул коммерциялык сыр экен да деп сатып ала беришет. Анан бир күнү жердин ээси чыгат, батирди бошот деп мындай көйгөйдүн кимге кереги бар? Ошентип биздин команда кардарыбызды бир азаптан сактап калган. Достор, биз эмнеге дайыма ушул маселени көтөрө берерибизди түшүнүп жатсаңыздар керек. Үй алып жатканда баары эле ойдогудай боло бербейт. Ар кандай жагдайлар жаралышы мүмкүн. Урматтуу курулуш компаниялары, эгер сиздер бул рынокто көпкө чейин иш жүргүзүүнү жана сатып алуучулар менен жакшы мамиледе болууну кааласаңыздар, сиздерден сураныч ачык болуңуздар. Кардарлар талап кылган, биз сураганга аргасыз болгон документтердин баарын жашырбай көрсөтүңүздөр. 6 жылдан ашык убакка бөлүп төлөө боюнча сунуш батир алам деп жаткан адам үчүн асмандан издегени жерден табылгандай сонун шарт. Ушундай мүмкүнчүлүк берип аткан курулуш компанияларына ыраазычылык билдирип койсок дагы болот. Бирок математика так илим экенин, аны менен тамашалашууга болбоорун унутпайлы. Кээ бир кооперативдердин шарттарын көрсөтүп, алардын системасын чечмелеп бергенде түшүнгөндөр сатып алуудан дароо баш тартышты. Түшүнбөгөндөр батир алып алышып, бизге кайра чалып, маселебизди чечип бер деп кайрылышты. Бирок баары кеч болуп калган. Кийин кайра бул башка кооператив экен, шарттары жакшы деп чыгышты. Ал туура эмес негизи. Кооперативдердин ишинин баары бирдей окшош система менен иштейт. Өздөрүн мактап, шарттарын канчалык жөнөкөй кылып көрсөткөнгө аракет кылышпасын, алардын системасынын түбү бир. Анткени математикалык эсеп бир эле да. Азыр сиздерге мүмкүн болушунча жөнөкөй сөз менен түшүндүргөнгө аракет кылам. Нан 7 сом турат дейли. Аны 7 жылга бөлүп төлөөгө берип жатышат. Жыл сайын 1 сомдон төлөп турушуңар керек дейт. Азыр 2024 жыл. 2030 жылы 7 сомду төлөп компаниянын алдындагы милдеттериңерди аткарып бүтөсүңөр. Мындай караганда өтө сонун шарт. Бирок логиканы иштетип көрөлү. Жыл сайын 1 сомдон төлөп жатып, 7 жылы 7 сомду бердиңиз. 2024 жылы нан 7 сом турат. Бул баага токочтун жасалышы, электр жарыгы, ундун наркы, айлык акы кирет. Инфляцияны эсепке алуу менен 7 сом дедик. Ошону сиз 7 жылга бөлүп төлөп 2030 жылы 7 сомду берип жатканда, бирок ушул жерден чоң суроо. 2030 жылы ошол эле нан 7 сом турабы? Кандай ойлойсуздар? Менимче бир аз кымбатыраак болот. 10 сом деп коелу. Анткени ун, жумушчу күч, электр жарыгы кымбаттайт, ага инфляция да кошулат. Анан доллардын курсун да унутпайлы. Батирдин чарчы метри доллар менен эсептелинет да. 2024 жылы 90 сом болуп турган доллардын курсу 2030 жылы да 90 сом болобу? Албетте жогорураак болот. Биз минималдуу эсеп менен 95 деп коелу. 1000 деген чарчы метр тууралуу сөз болуп жатканда, бул өтө чоң сумма. Жөнөкөй сөз менен айтканда нан 10 сом болду деп коелу. Эми суроо, 3 сом кайда? Аны ким төлөйт? Сизби? Жок, сиз келишим боюнча бөлүп төлөө аяктаганда 7 сом гана берем деп кол алышкансыңар. Курулуш компаниябы? Эмнеге курулуш компания сиз үчүн 3 сом төлөмөк эле? Ишкерлер кирешесин санайт. 1 сом салып 2 сом чыгарышы керек. Анан алгач 7 сом салып, кийин кайра 3 сомду дагы
үстүнө кошуп коротмок беле. Албетте логикага туура келбейт. 2030 жылы баа өзгөрбөй ушул бойдон калып, баарыңар көйгөй жок үйлүү болуп калсаңар гана. Тилекке каршы андай эмес. Математикалык эсеп башканы көрсөтүп жатат. Инвестор деле чыга калбайт да, анткени ал дагы киреше табышы керек. 1 сом салып 10 сом табууну көздөйт. Ошондуктан сиздер азыртадан ойлонушуңар керек. Же 3 сомду ким төлөйт деген суроону курулуш компаниясына азыртадан узатышыңар керек. Биз 2-3 жылдан бери курулуш компанияларына ушул суроолорду берип келебиз. Алар бизде базар бар, инвесторлор бар деп ар кайсын айтышат. Бирок жөнөкөй суроо: эмне үчүн ишкер, инвесторлор сиз үчүн төлөмөгүлө? Бизнесмендер мындай масштабтагы кайрымдуулук менен алектенбейт. Бул жерде 3 сом мисал катары эле айтылып жатат. А чындыгында миллиондор, миллиарддар тууралуу сөз болуп жатат да. Мындан улам достор, кандайдыр бир чечим кабыл алууда жети өлчөп бир кескиле. Биз силерге эч кандай нерсени таңуулагыбыз келбейт. Жөн гана терең ойлонуп иш кылыңыздар. Эми Кут курулуш компаниясынын Олокон объектиси боюнча юридикалык корутунду. Курулуш 4 жер тилкесинде жүргүзүлүп жатат. Анын 3-өө бир компанияга, бирөө башка юридикалык тарапка тиешелүү экен. Белгилей кетүүчү жагдай, компания бизге документтердин түп нускасын эмес, көчүрмөсүн гана көрсөттү. Ал жакта жалпысынан 15,4 гектар жер экен. Алар көрсөткөн 3 мамлекеттик актыны кошкондо 13,4 гектар болду. Ошондо 2 гектар жер боюнча документти бизге көрсөтө алышкан жок. Демек, бул чоң тобокелчилик. Мындай көйгөйлөргө тушуккан кардарлардын бизге кайрылган учурлары көп. Алсак, 3 мамлекеттик актын алган башка бир курулуш компаниянын мамлекет менен маселеси болгондуктан алар өз ыктыяры менен бир комплекстен 700 батирди өткөрүп беришти. Бирок кайсы үйлөр мамлекетке берилгени жана кайсы компанияныкы экени ачыкталган жок. Бул да чоң тобокелчилик. Мунун кесепети кандай болушу мүмкүн? Сиз Кыргызстандын Ак Ниет жараны катары батир сатып алып, анын акчасын толугу менен төктүңүз. Көчүп кирип жыргап жашап жатсаңыз эле бир күнү батир мамлекеттики экенин билесиз. Бул маселени негизи курулуш компаниясы чечиш керек. Биздин командада бир белгилүү компанияга байланыштуу ушундай окуя болгон. Анда 2 батир боюнча маселе жаралып, компания төлөп берген. А бул жерде 700 квартира тууралуу сөз болуп жатат. Ошондуктан сиз кандай батирди сатып алып жатканыңызды так билишиңиз керек. Ал үй мамлекеттики эмеспи? Анткени мамлекеттики болуп калса, бир күнү келип үйдү бошот, бул мамлекеттики деш мүмкүн. Мындан тышкары, бул комплексте мамлекеттик экспертизанын биринчи этабы гана жүргүзүлүптүр. Бул эмне дегенди билдирет? Экспертиза имарат канча кабаттан турат, кандай курулуш материалдары колдонулат деген конструктивдик чечимдерге байланыштуу гана болгон. Ал эми коммуникацияга байланыштуу документтери жок, техникалык шарттар, инженердик техникалык камсыздоо жана экинчи этаптагы мамлекеттик экспертизанын корутундусу да жок. Бул дагы чоң тобокелчилик. Анткени турак жай азырынча эч кандай коммуникация жок жерде тургузулуп жатыптыр. Курулуш компаниясына баргандагы дагы бир учурга көңүл бургум келет. Компания батирдин акчасынын кайсы бир бөлүгүн төлөмөйүнчө үлүштүк катыш боюнча келишимди каттоого макул болбойт экен. Биз кардарыбыз менен барганда минимум 80%-ын төлөгүлө деп талап кылды. Бирок Кыргызстандын мыйзамдарында мындай талап жок. Сиз үлүштүк катыш боюнча келишим түзүп жатсаңыз, эч кандай сумма төлөбөсөңүз дагы ал нотариустан күбөлөндүрүлүп каттоого алынышы керек. Урматтуу достор, силер биздин командадагы кайсы курулуш компанияга барып, документтерин текшерүүсүн каалайт элеңиздер? Видеонун алдында комментарийге калтыргыла, эмне үчүн сиз айткан компанияны барып текшеришибиз керек, себебин дагы жазыңыздар. Бүгүнкү чыгарылышта чийиленген маселени чечмейлегенибиз сиздерге жактыбы, жокпу, пикир калтырыңыздар. Биз бул жааттагы ишмердүүлүгүбүздү улантабыз. Курулуш компанияларга байланыштуу маалыматтарды бөлүшкөнгө даярбыз. Силер үйдү кимдерден сатып алып жатканыңарды билишиңер керек. Дагы бир жолу эскертүү, кыймылсыз мүлк алаарда документтери күмөндүү эмеспи текшергиле. Мунун баары келишимге кол кое электе жасагыла. Кол коюлгандан кийин
сураныч бизге кайрылбаңыздар, анткени биз силерге эч нерсе менен жардам бере албай калабыз. Бүгүнкү программа сиздер үчүн пайдалуу болду деп ойлойм. Лайк басып, комментарий жазгыла.